Boş etek koyunu giybese kızdı şanlı gelebi. Kozgoluşsun delebi, kan tarasın denege. Kara jorgo bolboso toydu şanlı gelebi. Ошол 3 жаштан 7 жашка чейинки баланын кабыл алуусу өтө жогору болот деп ушу балдарды жогорку коомго өнүктүрүүгө өздөрүнүн салымын кошот деген деңгээлде өзүбүздүн жардамыбызды берип балдарды тарбиялап атабыз азыр. Ал эми биз Отун байрамы фонду болсо бул долбоорду 2014 жыл менен баштадык. Былтыр эгерде 800 баланы камтып 35 жайлоо бала бакчасын ачкан болсок, быйыл мына 80ден ашык, бүгүнкү азыркы күндө 84 жайлоо бала бакчасы болду. Бул долбоордун негизги максаты ошол жайлоодо балдарды мындай камтууда. Быйылкы жылы мына биз 2000ден ашык баланы камтып атабыз. Жайлоо бала бакчаларынын же болбосо өнүгүү борборлорунун ишке ашырууда өтө маанилүү компоненти бул мугалимдер, тарбиячылар. Биздин жайлоо бала бакчаларыбыз өтө алыс тоонун баштарында, суу, шарты катаал жерде жайгаштырган. Ошондуктан ал жака мындай абдан татыктуу тарбиячыларды табуу өтө кыйынга туруп атат. Жайлоо деген жашта, жайлоо деген таза аба, кооз жерде балдар аябай көңүлдөрү ачык болот экен. Көңүл буруп, кунт коюлары да жакшы болот экен, сергек болушат экен. Бул долбоорго биз аябай ыраазыбыз. Балдарыбыз өнүгүп өсүп атат деп ишенем. Бул балдар негизинен аң сезимдүүлүккө, жаратылыштын байлыктарын коргоого, бири-бири менен сүйлөшкөнгө, мамиле түзгөнгө ушул детсадтан түптөлүп чыгып атат. Карашоро балдар бакчасында негизинен ар курактагы жаштагы балдар келип ойношот. Жаратылыштын негизги курамы болгон мындай гүлдөрдөн, ушулардан мындай болгон мончокторду жасашат. Bundan keyin apama men bunday belek жасап берем. Келгенден бери биз кукла жасаарды үйрөнө элек болчук эле. Анан кийин эжекелер келип үйрөтүп кетишти. Азыр деле жасаган билебиз. Я приехал в Хорошоро отдыхать со своей бабушкой. И я пришел в этот садик, уже хожу сюда неделю. И мы здесь учимся петь, рисовать, делать разные аппликации из бумаги. Я сейчас проживаю в России и приезжаю сюда на летние каникулы. Мне в этом садике очень нравится. Эжекебизде аябай жакшы экен, жакшы окутат экен, түстүү барактардан нерсени үйрөтөт экен, үйрөтөт экен. Эгерде биз бул бала бакчаларды жалаң гана тарбиячылар кылып кое турган болсок, ал андан бир ас майнап чыга турганын көрдүк да. Ошондуктан балдарды ар тараптуу өнүктүрүү үчүн биз коомчулук менен, чыгармачыл адамдар менен, жазуучулар менен, эл аралык мекемелер менен тыгыз иштеп атабыз. Я мастер по войлоку, и я сегодня приехала сюда, чтобы обучить детей этого красивого садика, как катать войлок, как делать украшения женские, браслеты, сережки, чтобы они могли проводить свое время в творчестве, занимать себя чем-то и быть красивыми, дарить подарки своим родным, мамам, сестрам. Они изучают очень быстро, они впитывают как губка, потому что они настолько хотят познать что-то новое, настолько интересуются чем-то новым. Они все такие живые, такие вот веселые, и у них получается так быстро, так хорошо. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу теле көрүүчүлөр, менин атым Урмат Борченов, мен диктор болуп иштейм. 5 жылдан бери саунд актерлукту кылам. Азыр болсо биз Соңкөлдө жайлоо бала бакчасында балдарга ушул кеп техникасы боюнча, сүйлөө боюнча биз мастер-класс өткөрдүк. Абдан жакшы болду. Жайлоо бала бакчасындагы ар бир мастер-класс өтө маанилүү, себеп дегенде адамдар чындыгында практика жүзүндө өзүнүн билген нерселерин адамдарга көрсөтүп атат. Мен дагы өзүмдүн билген нерсемди көрсөттүм. Бул балдарга көп эле нерсе берет болуш керек, себеп дегенде адам мындай жакшы туура сүйлөөгө, көркөм сүйлөөгө бир аракетти, далалатый болуп калат болуш керек, себеп дегенде дал ушул куракта балдарга ушул нерсени үйрөтүш керек деп ойлойм. Мое хобби и моя профессия – авиамоделизм. Потому что сначала это было хобби, потом я начал работать с детьми, и до сих пор я это делаю.
Задача моя в том, чтобы научить детей работать самостоятельно, работать головой, руками. При кажущейся простоте этой модели, она сделана из бумаги, но этот самолет обладает всеми качествами аэродинамическими, которые обладает настоящий планер, и он запускается очень легко и быстро. Исправив все перекосы, мы отправляем самолет в полет. Вот так. Раз. И он улетел. Эки жылдан бери биздин тажрыйбабыз көрсөттү. Эгерде биз мындай жай комитеттер менен, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кызматташканда, эгерде биз өзүбүздү бири-бирибизди абдан жакшы түшүнүп алсак, абдан жакшы бир натыйжа берет экен. Бул дагы ушу биздин келечегибиз болгон, Кыргызстандын келечеги болгон, Кыргыз элинин келечеги болгон жаш муундарына, ушу эмне үчүн биз айтабыз да, бизде ушундай улуу сөз бар. Баланы курсакта тарбиялаш керек деген. Мындай балдарды тарбиялап, өнөктөш катары иштешип жатканыма мен да өзүм сыймыктанам. Бул жайлоо балакчыларын финанслоодо биздин Отунбай айылын демилге сейларалык коомдук фонду ар кандай уюмдарга, мекемелерге, жеке адамдарга, бизнесмендерге и ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып атабыз да. Акча көбөйөт, бюджетте акча көбөйгөндө мамлекет курат деп күтүп отура берсек, абдан көп убакыт болуп кете турган да. Ошондуктан негизи баштадык. Азыркы өсүп келаткан муун өнүгүп калсын, жетишип калсын деген ниетте биз ушуну баштадык. Кыйынчылык көпчүлүк учурда ушул жергиликтүү адамдардын, жайыт колдонуучулардын түшүнүүсүнөн келип чыккан кыйынчылык. Сиздер да аракет кылышыңыздар керек деген аракет кылып атабыз. Ушул биринчи бир кыйынчылык айрым учурда бул долбоордун маани, максатын, маңызын түшүнбөстөн, бул баягы мындай элдин арасындагы түшүнүктүн ар кандайлыгы бул бир кыйынчылык. Тарбиячылар менен иштешүүдө ата-энелердин ролу, ата-энелердин катышы абдан жогору да. Эки балам ушул жерде детсадка келип атат. Көп жылдан бери ушул жерде жайлоого чыгабыз. 25 жыл болуп калды. Бала чака ушул жерде жайлоодо, өзүбүз жайлоодобуз. Ушул балдар жакшы бу жерде салып атышат. Бул садик бизге аябай жакшы, балдарыбызга жакшы кругозорун өстүрдү. Биз сиздерге чоң рахмат айтабыз. Бул жайлоодо мурун садик деген болгон эмес, садик деген жакшы экен. Бу жерге көп жылдан бери, 40 жылдан бери жашайм. Мен үйдү бердим. Кепиле көчкөн бала бакча ыраачылык үчүн менен бердим. Балдар өссүн, окусун деп үйрөнүп калды. Жакшы болду. Дети, которые растут в единении с природой, они обладают уникальными качествами, которые там, в городе, эти дети потеряли. Эти качества помогают им познавать мир. Многие дети, которые росли здесь, они потом становятся очень талантливыми людьми, очень талантливыми людьми. Мен ойлойм, бул ушул биздин жайлоо балакчылары келечекте өнүгүү борборлору ушул жайлоолордогу бир маданият борбору болуп калса, анан мындан 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин балким ошол биздин жайлоо балакчыларында, жайлоо өнүгүү борборлорунда билим алып өскөн балдар ошол жакта билим алдым эле, ушул нерсени ошол жакта үйрөндүм эле деп мындай айтып жүрсө, анан ошонун бир пайдасын көрүп атса, биз үчүн эң чоң бир сыймык, эң чоң бир кубануу болот да. Балалы болот, чакалы болот. Багы Садырбек чоң атамдын үйүнөн биз шерин окуганбыз деп айтышат. Ошондуктан мен үйдү берип койдум.